Assalamu alaikum. Siz Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда ыйманды бекемдеген, жүрөккө тынчтык берген аудио китептерди угууга болот. Кулак салып сооп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. 6-бөлүм Бакара сүрөсү. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Жакында адамдардын акылсыздары, аларды мусулмандарды мурун өздөрү жүздөнгөн кыбылаларынан жүз бурдурган эмне дешет. Айткын, чыгыштагы, батыштагы Аллахка таандык. Аллах каалаган пендесин туура жолго баштайт. Бул аятта келечектен кабар берген можиза болуу менен бирге мусулмандардын көңүлүн көтөрүү маанисин да өз ичине камтыган. Мусулмандар Мединага көчүп барганда 1,5 жыл аралыгында Байтул Магдис Иерусалим тарапка карап намаз окууга буйрулушкан болчу. Мында Аллах Тааланын хикмат даанышмандыгы бар эле. Аллах Таала бул окуяны яхудийлер мыскылдап кабыл алышын, Аллахтын өкүмүнө каяша айтышарын, мусулмандарды кыбылаларынан эмне бурду дешип ызы-чуу көтөрүшүн алдын ала кабар берди жана бул алар тарабынан боло турган акмакчылык экенин айтты. Анткени динге моюн сунган акылдуу адамдар дин ээси болгон Аллахтан кандай буйрук келсе, аны талкуулап отурбай дароо моюн сунушат. Аллах Таала айтат: Аллах жана анын элчиси бир ишти буйруганда, эч бир момун эркек же момун аял үчүн аны талкуулоого ыктыяр кылбайт. Демек дароо моюн сунуулары зарыл. Ошондой эле биз силерди өз илим адилетиңер менен адамдардын үстүндө күбө болуп туруңар үчүн жана пайгамбар силердин үстүңөрдө күбө болуп туруш үчүн орто үммөт кылдык. О Мухаммад, сен мурун жүздөнгөн кыбыланы биз пайгамбарга ээрчиген адамдарды артына бурулуп, динден кайтып кеткен адамдардан билип ажыратып алыш үчүн өзгөрттүк. Бул кыбыланы өзгөртүү оор иш, бирок Аллах туура багыт берген адамдарга оор эмес. Бул аятта ислам дини келип намаз парз болгон абалкы кезде мусулмандар Каабага карап намаз окушчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага хижрат кылып барганда Аллахтын буйругу менен 16 же 17 ай Байтул Магдис Иерусалим тарапка карап намаз окуду. Бул мусулмандар үчүн оор иш эле. Ошентсе да ыйманы бекем мусулмандар Аллахтын амирине кийлигишпей жана каяша кылбай Байтул Магдиске карап намаз окуй беришти. Бирок кээ бир ыйманы тайкы, бош жана улутчул арабтар динде кайтып кетишти. Мына ушундай даанышмандык менен Аллах Таала өз пайгамбарына моюн сунуп, ээрчиген адамдардын артынан бурулуп, динден кайтып кеткен адамдардан ажыратып билгизип койду. Аллах адамдарга өтө ырайымдуу жана мээримдүү. Бул аятта кыбыла Иерусалим тарапка бурулганы менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү Каабаны самап сагынып турчу эле. Ахлу сунна вал жамаа аалымдарынын мусулмандын дене мүчөлөрү менен аткарган амалдары дагы ыймандын курамына кирет деген пикирлерине далил бар. Анткени кыбыла өзгөргөндө кээ бир мусулмандар биздин абалкы кыбылага карап окуган намаздарыбыз эмне болот деп кейий башташты. Ошондо Аллах намазды ыйман деген сөз менен белгилеп, Аллах силердин ыйманыңарды текке кетирбейт деген аятты түшүрдү. О Мухаммад, биз кээде жүзүңдү асманда кезгенин көрөбүз жана сени өзүң ыраазы болгон кыбылага бурабыз. Эми сен жүзүңдү Масжид аль-Харам Кааба тарапка бур. О момундар, силер дагы кайда болсоңор намазда жүзүңөрдү ошол тарапка бургула. Ал эми китеп берилген элдер яхуди жана христиандар деле анын кыбыланын Каба тарапка бурулганын Роббисинен келген чындык вахий экенин айкын билип турушат. Аллах алардын иштеринен кабарсыз эмес. Эгер сен китеп берилгендерге бардык далилдерди келтирип алдына тизип койсоң да, алар сенин кыбылаңа ээрчибейт. Сен да алардын кыбыласына эргешүүчү эмессиң. Дагы алар бири-биринин кыбыласына да ээрчишпейт. Эгер сен өзүңө Аллахтан келген илимден кийин деле алардын кызыкчылыгына эргешүүчү болсоң, анда сен сөзсүз заалымдардан болуп каласың. Биз китеп, Тоорат жана Инжил берген адамдар аны өз балдарын тааныган сыяктуу таанышат.
Анан ошол пайгамбар Мухаммад келгенде алардан көпчүлүгү чындыкты билип туруп жаап жашырып башташты. О Мухаммад, акыйкат Роббиң тарабынан, демек сени эч качан шектенүүчүлөрдөн болбогун. Ар бир диндеги адамдардын өз өр тарабы кыбыласы бар. Бири-бириңерден озуп жакшылык жасагыла. Силер кайда болсоңор да Аллах бардыгыңарды кыямат күндүн эсеп китеби үчүн чогултуп алат. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Кай тараптан сапарга чыксаң да жүзүңдү Аль-Харам масжиди тарапка бур. Ал Роббиң тарабынан болгон айныгыс чындык. Ал Аллах силердин ишиңерден кабарсыз эмес. Кай тараптан чыксаң да жүзүңдү Аль-Харам масжиди тарапка бур. Силер дагы о момундар, үстүңөрдөн адамдарга далил болуп калбаш үчүн кай жерде болсоңор да жүзүңөрдү ал тарапка бургула. Ал эми алардын арасынан заалым болуп бүткөн адамдар далилге деле карабай бузук сөздөрүн тарата беришет. Алардан коркпогула. Мен силерге неаматтарымды толук кылып берүүм үчүн, туура жолго багыт алууңар үчүн менден гана корккула. Аллах Таала момундардын арасынан бекем ишенимдегилерди тандап алуу үчүн жана өзүнө гана белгилүү себептерден улам Иерусалимде убактылуу куула кылып бергенде, өчөшкөн дин душмандары пайгамбарга каршы чоң далил таап алгансып, ал кантип Ибрахимдин дининдемин деп жүрөт? Анда Ибрахим менен Исмайылдын кыбыласы Кааба бул жакта калып, Иерусалимге Байтул Магдиске карап намаз окуганы эмнеси я деп чуу көтөрүшкөн. Бирок Аллах Таала кыбыланы кайрадан Каабага буруп берүү менен яхуди, христиан жана мушриктерден турган дин душмандарынын далилдерин жокко чыгарды. Бирок кээ бир жүрөгүндө былыгы бар заалым адамдар тынчып калган жок. Себеби аларга далил таасир этпейт. Яхудилер, мунафыктар жана мушриктер кыбыланы алмаштыруунун тегерегинде чынында аябай чоң фитна чыгарып жиберишкен. Ошондуктан Аллах бул маселени мусулмандарга өтө кылдаттык менен кайра кайталап чечип берди. Жана дин душмандарынын ызы-чуусунан коркпой, өзүнөн гана коркууга буйрду. Ошондо гана аларга Аллахтын неаматтары толук берилмек. Ошондо гана алар дин жолунда адашпай туура жүрүшмөк. Кийинки аяттарда Аллах Таала момундарга берген неаматтарын эскертет. Ошондой эле биз силерге өзүңөрдүн араңардан бир элчи пайгамбар жибердик. Ал силерге аяттарыбызды окуп берет, силерди шириктен, күнөөлөрдөн тазартат жана силерге Куран менен сүннөттү, ошондой эле силер билбеген көп башка нерселерди таалим берет. Мени эстегиле, мен да силерди эстеймин жана берген неаматтарым үчүн мага шүгүр кылгыла жана эч капыр болбогула. О момундар, дини жана дүйнөлүк иштериңерде сабыр жана намаз менен кубаттангыла. Албетте Аллах сабырдуулар менен бирге. Намаз диндин түркүгү, момундардын нуру жана пенде менен Аллахтын байланыштырып турган бул ыйык көпүрө. Эгер адам баласы намазда бардык талаптары менен аткарса, анда хузур деген нерсе пайда болот. Хузур бул намаздын маңызы. Хузур абалына кирүү үчүн адамдардын жүрөгү мен Роббимдин хузурунда алдында отурам деп сезиш керек. Ошондо анын жүрөгү ойгоо болот. Намаздагы ар бир сөз, ар бир кыймыл-аракеттин маанисин түшүнөт. Роббисине кулдук макамында, даражасында туруп, өз муктаждыктарын жалбарып сурайт. Мындай намаз адамга чоң жардам, кубат берет жана адамдардын жаман жөрөлгөлөрүнөн кайтарат. Силер Аллахтын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп айтпагыла. Андай эмес, алар тирүү, бирок силер муну сезбейсиңер. Бул аятта Аллахтын дининин жогору болуусу жолунда жан кыйган мусулман шахид, шейит деп аталат. Шейиттер жөнүндө Курандын башка бир сүрөсүндө Аллах Таала мындай дейт: алар тирүү жана Роббисинин алдында ар түрдүү азыктар менен ырыскыландырылууда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: шейиттердин рухтары, жандары бейиштеги жашыл куштардын ичинде болот. Ал куштар бейиш дарыяларынын суу ичишет, бейиш мөмөлөрүнөн азыктанышат жана Аллахтын аршына асып коюлган чырактарында баш калкалашат. Албетте биз силерди коркуу, ачкачылык, мал-мүлктүн
жана дененин жана мөмө жемиштердин каатчылыгы сыяктуу нерселер менен сынайбыз. Сабыр кылуучуларга бейиштен сүйүнчтүү кабарды угуз. Аллах Таала тарабынан бир кырсык бактысыздык жеткенде бардыгыбыз Аллахтын мүлкү болобуз жана анын өзүнө кайтып барабыз деген адамдарга. Дал ошолорго Роббиси тарабынан мактоо, ырайым бар жана ошолор гана туура жолго түшкөндөр. Сафа менен Марва Аллахтын дининин белгилеринен. Ким ажылык же умра кылса, ал экөөсүнө Сафа менен Марвага тооп кылса, барып келсе болот. Ким бир жакшылыкты кошумча жасаса, бул өзүнө пайда. Албетте Аллах шакир, шүгүр кылуучу жана билүүчү. Биз түшүргөн Мухаммад жөнүндөгү далилдерди жана туура жолдо китепте Тооратта адамдарга баян кылып бергенден кийин жаап жашырып жүргөндөргө Аллах наалат айтат жана бардык наалат айтуучулар наалат айтышат. Ал эми күнөөлөрүнө тообо кылган, акыйкатка кайтып пейилин түздөгөн жана жаап жашырган чындыктарды ачык айткан адамдардын тообаларын кабыл аламын жана мен тообаларды кабыл алуучу мээримдүүмүн. Капыр болгон жана ошол капырчылыгы бойдон тооба кылбай өлгөн адамдарга Аллахтын периштелердин жана бардык адамдардын наалаты болсун. Алар ошол наалаттын тозок азабынын ичинде түбөлүк калышат. Алардан азап жеңилдетилбейт жана аларга тооба кылууга мөөнөт берилбейт. Силердин Кудайыңар жалгыз Кудай, эч бир сыйынууга татыктуу Кудай жок. Жалгыз ал ырайымдуу жана мээримдүү болгон Аллах гана бар. Албетте асмандардын жана жердин жаратылышында, түн менен күндүздүн алмашып турушунда, деңиз үстүндө адамдарга пайда жеткирип сүзүп жүргөн кемелерде, Аллах асмандан түшүрүлгөн сууда, ал суу менен Аллах жерди өлгөндөн соң тирилтип, үстүнө ар түркүн жаныбарларды тараткан эле. Шамалдардын бирде муздак, бирде ысык болуп согуусунда жана асман менен жердин ортосунда моюн сундуруп коюлган булуттарда акылдуу адамдар үчүн Аллахтын кудуретине белгилер бар. Адамдардын арасында кээ бирөөлөр Аллахтан башка нерселерди Аллахка тең ширк кылып алышат жана аларды Аллахты сүйгөндөй сүйүшөт. Ыймандуу адамдар Аллахты көбүрөөк сүйүшөт. Эгер Аллахка башка нерселерди шерик кармаган залымдар кыяматта азапты өз көздөрү менен көрүшсө, күч кудуреттин бардыгы Аллахка таандык экенин жана Аллахтын азабы катуулугун билишсе, Аллахка шерик кошушпайт болчу. Ал кыямат күнү Аллахтан башка ээрчиткендери, сыйынган, сүйгөн жалган кудайлары чанып кетет жана бардыгы азапты өз көздөрү менен көрүшөт. Анан алардын арасындагы алака мамилелери үзүлөт. Андан соң ээрчигендер: эгер бизге жашоо дагы бир ирет берилчү болсо, бизди чанганы сыяктуу буларды жасалма кудайларды чанып жалгыз Аллахка сыйынып жашайт болчубуз дешет. Ошентип Аллах аларга ширк амалдарын өз баштарына кайгы кылып көргөзөт. Алар экинчи чыккыс болуп тозокто калып кетишет. О адамдар, жер бетиндеги нерселерден адал, таза болгондорун жегиле жана шайтан баштаган жолдорго жүрбөгүлө. Ал силерге анык душман. Шайтан силерди жаман, бузук иштерге жана Аллах жөнүндөгү билбеген нерселериңерди сүйлөөгө буйрат. Аллах жөнүндө билбей сүйлөгөн адамдар төмөндөгүлөр. Ким Аллахты өзү жана пайгамбары сыпаттабаган сыпат менен сыпаттаса, же өзү жана пайгамбары атаган сыпат менен атабаса, Аллах жөнүндө билбей сүйлөгөн болот. Ким Аллахтын теңдеши, шериги, баласы бар десе, Аллах жөнүндө билбей сүйлөгөн болот. Качан мушриктерге Аллах түшүргөн нерсеге Куран өкүмдөрүнө ээрчигиле деп айтылса, алар: жок, биз ата-бабаларыбыздын үрп-адаттарына ээрчийбиз дешет. Эгер ата-бабалары эч нерсеге акыл калчабаган жана туура жол таппаган адамдар болсо да ошенте беришеби? Капыр болгон адамдар кишинин кыйкырыгынан, чакыруу жана добуштан башка эч нерсени ылгай албаган айбандарга окшош. Алар дүлөй,
дудук жана сокур. Демек, акылдарын иштетишпейт. О ыйман келтиргендер, эгер Аллахтын өзүнө ибадат кылуучу болсоңор, биз силерге ырыскы кылып берген таза нерселерден жегиле жана Аллахка шүгүр кылгыла. Аллах силерге тарпты, мууздаганда аккан канды, доңуздун этин, Аллахтан башкага атап союлган жандыктын этин жешти арам кылды. Ал эми кимде-ким атайын издебей, чектен чыкпай, өлбөй калуу үчүн гана жегенге мажбур болсо, ага күнөө болбойт. Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Аллах түшүргөн китепти, Тооратты, анан ичиндеги чындыкты жаап жашырган жана аны арзыбаган баага сата турган адамдар өз курсактарына оттон бөлөк нерсени жешпейт. Аллах кыямат күнү аларга сүйлөбөйт жана аларды жаман пейилдеринен тазартпайт. Аларга кыйноочу азап бар. Алар адашууну хидаят туура жол ордуна, азапты кечирим ордуна сатып алган адамдар. Алар тозок отуна мынча сабырдуу. Бул Аллах китепти чындык менен түшүргөнү, бирок алар ошол чындыкты жашыргандары себептүү. Аллахтын китеби Тоорат жөнүндө бир өкүмүнө ишенип, экинчисине ишенбей, ар түрдүү пикирде болуп жаткан адамдар чындыктан алыс бөлүнүп жарылууда калышат. Жакшылык жүзүңөрдү чыгыш жана батышка бурушуңар эмес, бирок жакшылык Аллахка, акырет күнүнө, периштелерге, китепке, пайгамбарларга ишенген, өзү жакшы көргөн мал дүйнөсүн тууган уруктарга, жетимдерге, жакырларга, мусапырларга, муктаж болуп сурангандарга, өз башын азат кылууну каалаган кулдарга садака кылган, намазды толук аткарган, зекетти төлөгөн, убадалашканда өз убадасында бекем турган жана кембагалдык, оор, сыркоо жана согуш убактарында сабырдуу болгон адамдардын ыймандуу пейилдери. Бул аяттын мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баатырлык курчтук менен эмес, ачуусун баса билүү менен өлчөнөт деген хадисти үндөшөт. Мына ушулар өз ыймандарында чынчыл жана ушулар гана такыба кишилер. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.